Ассаламу алейкум. Так, Бишкек Ош жолунда баратам. Toyota Wish унасымен. Азыр на данный момент Төө Ашуга жакындап калдым. Саат эртеменки почти 7, 6:54. 5:30 чыккан Бишкек шаарынан. Үйдөн чыккан саатым 5:30. Кызылкая шаарына чейин примерно 750 километр. Мындай жолдун керектүү, кызыктуу жерлерин видео тартып кетейин деп чечтим. Көрүп кетсеңер болот. А так погода сонун болуп атат. Күн жок, жаан чачын деле жок, сонун. Төө Ашунун подъемдору башталды. Аябай эле туман экен. Ал жакта эмелер бузулуп калышыптыр. Эстима унасы такси окшойт. Кол көтөрүп жардам сураган киши жок. Токтой өтүп кетебиз. Эгер колун көтөрүп калса, токтоп обязательно сурайбыз. Эмне жардам керек деп колубуздан келбесе деле токтоп көңүл үчүн сурап коебуз. Так. Туман аябай эле густой окшойт, коюга окшойт. Мындай бийиктикке чыгып, жанагы смотровая площадкалар бар жерден бир аз видео тартып коеюн дегем. Эчтеке көрүнбөй калат окшойт. Тоолор деле көрүнбөйт. Төө Ашуга уже чыгып алдык. Төө Ашуга чыкканда бир аз туман жоюлду. А так слишком эле аябай эле туман экен. Артымдагы машиналар да спор аварийкасы менен келип атат. Так, кар мындай эле жолдун четтеринде кар. Бир аз Төө Ашуну көргөзүп, бийиктигин көргөзүп, сагынгандарга көргөзөйүн десем, туман экен, эчтеке көрүнбөйт. Буюрса, Төө Ашуга чыктык. Түндүк тарабынан туннелге кирип атабыз. Фуралар только встречный келет экен, бул тарап жабык. Туннел башталды. Туннелдин негизи эмеси узундугу 2 километр 600 чем-то метр. 3 километр деп ойлойт. Бирок бул ушул туннелдин территориясы 3 километр болуп эсептелет. Туннелге чейин и туннелден кийинкиси. Тегиздик жолдор барбы? Түштүк тарап, түндүк тарап ошону кошкондо 3 километр болуп эсептелет. А так негизи туннелдин ичи 2 километр 600 метр примерно ушундай. Все, туннелден чыктык. Бул тарапта, по-моему, туман жок. По-моему, бул тарапта туман бир аз азыраак экен. Так. Ушул жерде кыска эле жерде эч жолун оңдобой коюшту. Слишком волналары күчтүү. Слишком эле көп. И форма уже для всего вермахта, то есть для всех немецких солдат. А шьют ее кто? Правильно, военнопленные из Франции, Польши и по некоторым данным из Украины. Кое-кто из выживших рабочих позже расскажет, что фабрика... Бул тарапта мен айткандай эле эме жок экен. Туман жок экен. Ана сонун карлар. Бир аз уже чаңып калыптыр карлар. Жолдун чет тараптары карарып калыптыр. Самыр көрүнө баштап атат. Легендарный курут саткан жерге келдим. Бирок курут албайм. Эч эле курутtu жактырбадым, курут жебейм.
үйдөгүлөр деле кыйратып жейт, ошондуктан албайла жана силерге көргөзүп өтүп кетейин. Корут, бал, антифриз, не знаю, мирзайкаларды да кошулса да башташыптыр. Самый богатый человек Италии, знаете? Джованни Ферреро. В 23-м Forbes оценивает его состояние почти в 39 миллиардов долларов. Но свой бизнес он начнет не сам, а получит от отца Микело Ферреро. При нем компания создаст всемирно известный... Азыр буюрса Газпром заправкасына чейин связь болот, дальше уже Токтогулдун постуна жеткичекти. Эме деле жок. Связь болбойт. И как раз примерно 85% всех бизнесов в Италии вот такие семейные. Крупнейший производитель итальянских автомобилей Fiat по-прежнему они же владельцы самых популярных. Электромобиль менен Бишкектен Ошко баратканда заряд кылчу жерлер барбы дегендерге суроо. Жооп. Бишкек тараптан зарядты толтуруп чыккандан кийин Туашудан түшкөндө Сусамырда мондай быстрый зарядка чыккан. Электромобиль BYD заправка кылып атат. 2 станция бар. Заправка кылып аласыңар, ушул жерден кайра эле толтуруп дальше кете бересиңер. Кийинки заправка кайсы жерде экен, мен картам жок. Картадан электромобилдин өздөрүнүн станцияларынын карталарынан көрүнүп турат, бирок мен билген жерлерди көргөзүп кетем. Бул Сусамырдын поворотудан кийинки жер. Газпромго жетпей, Парижге жетпей дегендей. А так негизи Бишкектен Ошко чейин ойлонбой кетсеңер болот, жолдо заправкалар бар, өчүп калбайсыңар. Так, Парижге жеттик. Скорость ограничения бул жерде 60. Камера бар, безопасно городтун. 60 знактары менен. Правда, тут есть, во-вторых, в самый разгар холодной войны ни немцы, ни французы не горят желанием помогать. А вот итальянцы исследователи истории Fiat пишут, что руководство Туринской корпорации не администрации США. За 2 года до контракта президент концерна Виторио Валета аж 4 раза. Ешкандай стиль жок, эптемей. Ушул Сусамырдагы курут саткан жолдогу мондай кафелер такыр эле өнүкпөй койду. Биздин көздөрүбүз көнүп калган, туристтерге окшогондору келсе мындай средневековьеге окшош эле да, могу стилдер. Баары бузуп, окшош бир стилде обновление кылып киргизип койсо жакшы болмок, бүт мондай вагончуктардычы. На самом деле автор высказывания британский публицист Томас Данин. Обеспечьте 10% и капитал согласен на всякое применение. Ушул Газпром заправкасы тоже мындай жетканда легендарный болуп калган деп айтса болот. Көпчүлүк токтойт заправка кылган туалетке, кофе ичкени легендарный деп койсо деле болот. Как всегда киши көп. Бул жакта жаңы заведение, Кожомкул кафеси деп жаңы ачылып атат экен. Азыр эсе бир аз туруп силерге видеого көрүнө турган болуп, ол жакта суу бар го, сай. Ошол жөнүндө маалымат айта кетейин. Көпчүлүк туура эмес ойлоп или туура эмес эметип алышат, түшүнүп алышат. Ошону азыр суу жөнүндө акырын айтып берем силерге. Именно мол сай азыр бул тарапка, күн чыгыш тарапка карап агып келип атат, төбө ашууну көздөй. Көп ойлойт, морально ойлоп калат, Бишкек тараптан төбө ашуудан ылдый түшүп баратканда суу деле күн батыш тарапка карап агыш керек. А так на самом деле суу түндүк тарапты, күн чыгыш тарапты карап агат да, төбө ашууну көздөй. Негизи ала белдин подъему башталганга чейин, таластын повороту башталганга чейин төбө ашуудан түшкөндөн кийин жалаң подъемго кетесиң. Кээ бирки жерлерде мындай эле бир 200 метр, 300 метр эле ылдый жүрбөсөң, бирок ошол ылдый жүргөнгө чейин эле азыр на данный момент мен подъемго баратам. Ошондуктан суу түз эле агат. Бирок Ош тараптан келип атканда андай сезим болбойт да. Именно төбө ашуудан түшүп, түштүктү карай көздөй кетип атканда, могу суу деле тиякты карап агыш керек деп ойлойт көпчүлүк.
бир кандай эмес, суу өзүнүн эле түз эле направлениясында агат. Наоборот, Чувашуудан түшкөндөн кийин Ала Белдин подъемуга чейин, наоборот, подъем аз мына, мен подъемго баратам на данный момент. Анан бирде Жалал-Абадтык кишилерди алып кетип атканымда, сууга жакын болуп калган жерлер, Таластын поворотунун нары бери тарабында токтоп тур, суу алып алайлы, бул суу тез наоборотуга аккан суу көп ооруларга шифа болот деп, мындайча айтканда ширк келтирип, туура эмес маалымат болуп, атайын ошол сууду алып ниет кылып ичишет да, ошол нерсе туура эмес. Ошондуктан бул суу эч качан в обратном порядке акпайт, туура эле өз жолу менен эле агат. Просто Чувашуудан түшүп атканда ошондой сезим болуп калат. Бирок түштүк тараптан келип атканда андай сезим болбойт, потому что Ала Белдин подъемуна чыгып, кайра ылдый келип атканда, могул жерлерде эле подъемга чыгып баратабыз. Ушундай жамаат. Сай жөнүндө да, суу жөнүндө да маалымат бере кетейин деп чечтим. Пока полный бак. Ушуну менен эми Жалал-Абадта 1000 сомдук бензин куйсак, ошону менен 3500 сом, 4000 сом менен, биш менен 750 километр спокойно жүрөбүз. Буюрса, эсен-аман Таластын поворотуна келип калдык. Бул тарабы уже Таластын повороту. Таластыктарга ассаламу алейкум. Все, Талас областына өтүп кеттик. Так, бул жакта фуралар токтоп турат. Ушуну менен буюрса Ала Белдин подъемуна чыгабыз, дальше Чычканга киребиз. И Токтогулда партнердин заправкасына кирип, бир аз жеңилдеп, дагы бир кофени алабыз. Кеттик ошону менен. Ушунча жолдо жүрүп, монда зеленый Түркменистандын фурасын биринчи жолу көрүшөм. ТМ 2459 так деген номер экен. Түркменистанский. Бул бизден барып, Афганистандан нары Түркменистанга кирип кетеби или через Тажикстан кирип кетеби. Тажикстандын границасы ачылганына байланыштуу через Тажикстан Түркменистанга кетип калат окшойт. Сусамырда тоже жолдун четтери кар. Аябай эле калың кар экен. Сол тарабыбызда где-то 30 сантиметрдей бар окшойт. Жолдун четиндеги карлар. Кооздун карагылачы, кооздун. Көзөрүбүз көнүп калганда просто. Бизге анча деле байкай албайт. Туристтер келип, тоолор жок, өлкөдөн келген туристтерди көрсө крышасы кетет да мондай тоолорду көрүпчү. Тем более снежный. Бул тарапта айтпай эле кой. Картинка го, картинка. Ошо, Ала Белдин эмесине келдик. Чокусуна Жалал-Абад деген жазуу. Бул жакта да эмнегедир контейнерлер көбөйүп кетиптир. Могул тарапта толтура бир 10 контейнер бар экен. Так, бул контейнерди эмне жумуш алып баратышат? Бирдемеке сакташып атабы бул жерде? Жалал-Абад облусу дейт. Токтогул району. Оларды эмнеге койду, ким билет? Чувашууда, Ала Белди мондай столбтор бар да. Эмне ол кар көчкө түшкөндө кайсы жерден кайсы жерге чейин түштү? Канча бийиктиги түштү дегенди өлчөй эмне кылат? Же булар светиться этпесе, же фонарь жок болсо. Могул жерде да бирдемеке бар экен. Ошол жерде. Станция окшойт какой-то. Все, дальше только ылдый. Чычканда тоже только ылдый жүрүп, обгон кылганда жеңилирээк болот фуралардычы. Обратно келип атканда бир аз кыйын, так как подъемга обгон кыласың.
Азыр уже на данный момент Чычкандын ичинде баратам. Пельмень жасай турган кафе, ошол жөнүндө маалымат айтып коеюн. Бишкек шаарынан баратканда биринчи кафе ал пельменный эмес. Ал только экинчиси пельменный болуп эсептелет. Экөө видинен окшош, аябай эле окшоп кетет. Так, машина жок экен. Алган кылып алайлы. Экинчиси пельменный. Пельменныйдин парковкасы да кенең, чоңураак. Биринчи чыккан кафе парковкасы кичинекей, еще ал пельменный эмес. Бирок кафелер бири-бирине аябай окшош. Азыр өтүп баратканда да көргөзө кетем. Бизде мондай мусорный ящиктер аябай көбөйдү жолдун боюнда. Чтоб кишилер мусор таштабастыгы үчүн жакшы кылып коюшту. Ал жерде бүт бал эметкендер. Так, кафеге азыр жеткенде көргөзүп коем разницасы кандай экенин. Ата көпчүлүк адашып пельмень жеп издеп пельмень жасаган эмес, башка кафеге кирип алышат. Как маалымат катары. Кыргызстандагы жаңы туннелди көргөзө кетейин. Постоянно ремонт жасалып атканын көрүп, көптөн бери келбегенге. Бул жерге уже фуралар да аябай көп токтой баштаптыр. Единственный жакшы жери бул жерде связь тартат. Кыргызстан, Япониянын желектери. Туннелдин сапаты жакшы. Ичи жакшы, освещениялар менен телефонный связь бардыгы деле жакшы, парковкага токтоп. Анан фуралар бул жерде бир 10 фура турат болчу. Бул жерде туннелден чыкканда бир-эки эле фура турат экен. Бирок ушул жерге ойлойм тиги жакта кафедеги тамак саткандар тамакты алып келип берип, ушуларга деле сатса жакшы болот негизи. Бизнес идея да. Буларда вдруг тамактар түгөнүп калып, кусактар ачып калган кезде ысык тамакты алып келип сатсаңар болот ушул жерге. Пельмени эң жакын эле пельмень жасаган жер, келип тамагыңар сатып кетсеңер болот. Ушундай. Өзүңөр көргөндөй эле бардык жок жашарып, аябай сонун болуп калган кез. Тем более погода мындай бир аз пасмурный болгонуна байланыштуу. Погода слишком жиндик, короче. Табиат вообще сонун. Карасаңарчы, кооздугун. Кыргызстанда эң кооз жер деп деле айтса болот. Жол жакшы, чаң жок. Суу бар мондай. Дарактар бар, кафешкалар бар, эс ала турган жерлер бар. Вообще сонунда. Башка өлкөдөгүлөр көрсө көзү күйө турган, суктана турган жерде биз сыймыктанышыбыз керек. То, что у нас есть вот такие вот горы, вот такие пейзажи. Мына биринчи кафеге келип атабыз. Мондай эмелер менен домиктер башталат. Так, бул жер парковка, обычный эс алчу жер. Жок, жанак мен айткан пельменныйга пока жете эле экенбиз. Бул жер бир маданият бөлүмү бирдемеке чыкканда. Так, ал жердеги кафеге походу жете эле окшойбуз. Мына мен айткан кафеге жеттик. Парковкасы кичинекей, бирок пельменныйга аябай эле окшош жер. Адаштырып албаңыздар. Пельмен жейм дей турган болсоңор. Ушундан кийинки кафе пельменный болуп эсептелет. Аралыгы кыска эле, бат эле жетесиңер. Мына арадан 3-4 минута өткөндөн кийин эле уже пельменный келет. Парковкасы кенең. Кафенда түзүлүш бир аз башкача. Мындай эки тарапта тең парковка болот. Мындай кенең, ушундай и машиналар деле көп. Ушул жер пельменный. Токтогулдун блокпостуна жетип калдык. Чычкандан чыгып, эгер вдруг билбей или байкабай калсаңар, могул знактарды көргөндө сразу жайлашкыла. Ал жакта радар менен турушат. А так мол машина армянский фитунасын алып кетип атыптыр. Тем арматуралары жүктөп, еще плюс армянский номер. Скорее всего, Россиядан келип турат дейм. Арматураны Россиядан алып келишет, бизде көбүнчө. Все, мол, блокпост, гайлер турат, сотрудниктер турат, бирок көбүнчө бул тарапта радар менен турушат. Ошондуктан жайыраак айдагыла, знакка баш ийип.
Токтогул шаарына кирдик, буюрса. Даже вот я в 98 году буду бегать, звонить на удобного своего друга из таксофона, голосовать сообщением на пейджер за песню Скутер. Токтогул шаарында эч нормальный кафе бар экенин билбейт экем. Постоянно бир кафеге кирсең, вроде нормальный болот. Арадан бир топ убакыт өткөндөн кийин кирсең, начарлап калган болот. Атак Токтогулда кайсы кафеси жакшы экенин билсеңер айтып койсоңор жакшы болот. На будущее. Азыр дальше светофордон кийин партнер нефть бар, ошол жака кирип кофе алып, бир аз жеңилдеп алып, дальше жолубузду улантабыз. Мол саната мен Бишкектен бери чогуу келип атабыз. То өтүп кетет, то калып кетет. Теле жүрө берет экен. Токтогулду көргөзүп өтүп кетейин силерге. Мынаке партнер нефть. Бар ушул жерге токтойт, тетилер деле токтой десем токтоодо так көпчүлүк ушул жерге токтойт. Да, советские инженеры разработают систему рукописного ввода и распознавания текста. И она станет главной фишкой первого Apple-овского планшета Newton Message Pad. Newton turns your handwriting into clear text. Кстати, Apple до сих пор использует их, например, в том же... 5-минутный перерыв, дальше жолубузду улантабыз. Технологию параграф возьмет Национальная почтовая служба США. Там теперь с помощью нее сортируют письма. А сам Степан Патчиков переезжает в Америку, где создают новую компанию Ever. Токтогул суу сактагычыны айланып жүрөбүз пока. Эми эле башталды, эми көзгө көрүнүп чоң болуп. Буюрса 40 минута дегенде өтөбүз. Негизи Токтогул суу сактагычында суу азайып калганын мындай байкасаңар болот. Мурунку слеттер көрүнүп турат. Кайсы жерден суу экендиги. Азыр суу кыйла эле азайып калган, бирок ошондой болсо да нормально. Ошол издери көрүнүп турат. Так, бул жерде форельди обычно эле даярдайт, мындай подача блюд жөнөкөй эле, бирок аябай даамдуу. 2-3 жолу ушул жерден токтоп форель жедик. Аябай даамы жакшы, подачасы эле жөнөкөй, айылский вариант. Но таамы вообще сон. Азыр Көкпел ашуусунан өтүп Каракөл шаарына барабыз. Кофе ичкен жерге посттон өтөбүз. Ошону менен Каракөлдүн зигзагтарынан өтүп Ташкөмүргө жетип алсак, дальше уже Ош шаарына чейин жолдор деле жакшы, жолдор деле жеңил болот и телефонный связь болот. Ошол жагы жакшы. Мына суудун эң чоң көрүнгөн жери. Бирок слишком эле азайып кетип турсун, бул жакта бийиктиги примерно 30-40 метр ылдый болуп калган да. Или андан деле көп. Артымда грандевр келди, такыр эле өтө албай атат байкуш. Өтүп кеттим эле, артымдан эме кылып келип атат. Жаман көрүпчү, менден өтүп кетти дегендей кылып. Көкпелден түшүп келатсам, примерно 150-200 метрдей жерде бир кыйч деген звук чыкты дагы. Дөңгөлөгү мындай ойноп кеткендей болду да. Бир ходовой чыгып кетти, шаровой паровой дейин десем, андай эмес. Эки тараптын тормозной дискалары нормальный. Бир аз жаан жаап атат.
Анан бир тормозной дискинде аркы тарабында трещинасы бар болчу, кичинекей ойлогом, тормозной диск сынып кеттиби деп. Вроде колодкаларым ордунда, типа суппорт түшүп калгандай бир ошого бир сезим болду. Мынтип түкүрсөм, эме болуп атат. Диск аябай ысып кетиптир, бир аз запах чыгарып атат. Ошондой. Ошол точно бир то ли тормозной диским, суппорттар или жидкость бирдемеке болуп, бирок в общем тормозум бир аз астында кармай турган болуп калды. Да, короче, ходовоюм жакшы эмес, короче. Одним словом, азыр связь бар жерге чейин жетип алып. Домкрат ключтөрүм деле жок мендечи, потому что диск бир аз не то экен. Только жанагы вулканизацияда или ходовой жасагандардын ключтөрү түшөт, обычный ключтөр батпайт экен. Жана нормально жаап атат. Ошол, короче, аз мына тормоз тепкен аябай астында кармап атат. Так, эми связь бар жерге чейин и Каракөл шаарына чейин жетип алыш керек. СТО бар жерге чейин барып, ачып каратып дегендей. Ошентебиз. В общем, эмне болгону белгисиз, бирок ручниктин датчиги күйүп калды. Бирок ручнигим көтөрүлүп эле турат, түшүп ташне. Азыр жай эле айдап баратам 60 менен. Азыр бир жерден суу чыгып калса, биринчи суппорттарды муздатып, анан СТО бар жерден, ходовой жасаган жерден чечтирип көрүшүм керек эмне болгон. Каракөл шаарына жетпей, мындай токтой турган жерде баклажка табып эметип атам. Могул жерге жеткенде бир аз көлчөк бар экен. Ошол жерге кирсем, тормоз тепсемде гыр деген звуктар чыгып атат эмнегедир. У меня такое ощущение, как будто мол суппорт түшүп калды да, өз ордунанчы. Ол да эмнегедир тормозной дискалар аябай эле эме болуп кетиптир, ысып кетиптир. Так. Азыр бир тарабын муздатып. Эч мындай болгон эмес, жайдын күнүндө деле тормоз деле көп теппедим. Короче, что-то не так, да? Мындайча. Кандай. Всё, суу алып кайра малга. Могул жерден. Кийинки экинчи эмени да. Эмете суппортту муздатып туруп тормоз тепип көрөбүз. Звук жоголбоду, ато звук жок эле аябай эме болуп атат. Жанакындай. Каттуу звук чыгып кетти азыр. Gelip to'xtab atqanda. Бул жак бир аз муздап тур, суу көбүрөөк тийген окшойт бул тарапка. Звук чыкпады, пс деп. Нормально бул жагы. Бул тарагы нормально. Бул тарагы деле уже муздаптыр. Артында суппорт жок, бирок ошондосу да текшерип көрөлү. Да, нормально вроде бы. Всё, азыр тормоз тепип көрөбүз. Тормоз тепкенден кийинки акыбалын көрөбүз. Короче, тормоз тепкенде мындай звук чыгып атат да. Гырт деп атат, бирок тормоз кармап атат. Так, азыр бекер суппорт колодкаларды которгонго чейин тормозной жидкостьти да текшерип койгула. Вдруг тормозной жидкость түгөнүп калган. Итак, тормозной жидкость бар.
Телефондарды алып, тормоз теуіп көрелі ол жерде, түз жерден. Тормоз теуіп атат, қармап атат. Бірақ тепкенде баштағанда ғырт деген звук шығып атат, оғатсаңар керек. Скорее всего, тырс деді, бұл жақ тырс деді да. Скорее всего, оша супер түшіп қалды дисктің үстіне. Көріп өзем, жай айдап бара жайлы. Қаракөл шарына деле асқалы, бұл жерде связь деле жоқ та. Ал бір чоңырақ есто запчасти деген жерге барып шештіріп көріп өзем. Мол емне күйіп қалды екен бұл? Ручниктікі. А так, негізі погода соным болып атат. Жан көп деле емес, бірақ жан жауып атат. Ол жақтар мантип. Бұны техника дейді, дұқтан түшпейіз, самый главный жолда аябайлы көп жүрөз. Россия, Москва, Бишкек, Ош жолдарында ошондуктан. Ничего страшного, самый главный машина жүріп атат, ошол точно суппорттан эле болуп атат. Азыр уже звук чыкпай калды. Чыгып атат экен, короче. Бирок самый главный тормоз кармап атат. Аябайлы жай кетип атам, чтоб тормоз теппей турган болуп эле поворотторго кирейин деп. Каракөл шаарына примерно 15-20 километр бар. Каракөлгө жетсек нормально болуп калат дальше. Самый главный мындай скорость набирать этпеш керек. 50-40-60 болуп жай кетербиз. Дуктан түшпөйбүз, самый главный. Эсен аман Каракөл шаарына жетип алдык. Азыр эми СТО табыш керек. Именно ходовой жасаган. Скорее всего, ошол суппорт эле чыгып кетти го дейм. Дисктин үстүнө туруп калып, тормоз тепкенинде биринчи пинать этип туруп, кийин тормоз кармап атат да. Ошо тормозда жана түбүндө кармап атпайбы? Контроль этип туруп, анан уже тормозной диск колодкалар иштеп атат, скорее всего. Бирок тормозду до конца кое бербей, ушундай жарым-жартылай тепип тура тургансыңар, жанакындай звук чыкпай атат тырылдаганчы. Жана эле тормоз кармап атат. Ошо Каракөл шаарына келдик. Скорее всего, сол тарапта СТОлор бар эле. Жайраак айда барып туруп, разворот албай, өтүп кетпей турган болушубуз керек да. Артымдан келип аткандарда бат-баттан таш-таш этип өтүп кеткиле да, мен жай айдаган сайын артымдан келип алып жай айдашты. Өтөйм айланайын. Мен бир спокойныраак кетейин. Бул жак только вулканизация, развал схождения жасайт экен. Сварочные, контактные бірдіміклер жасайт екен. Сервис СТО дейт, бірінші ушул жерге кирип көрөлү. Так. Давайте. Бул жер, если что, мындай үзүк-үзүк, бирок кош чызык. Так. Сурап көрөлүчү. Жаман мындай бир кызыкчу эле эме экен, мастер экен. Ал ABS болушу мүмкүн дейт. Жоқ, андай ABS темасы емес. Менде ушундай проблема болуп атат десем, калыткан калбай калды го дейт. Блин, жаш бала көргөндө эле көрөт го. Ошол менен биринчи мындай суппорт бошоп калыптыр да, мынтип. Дисктин үстүндө турат. Бирок бир тарабы эмес, экөө тең эле ошентип турат да. И бұл тарауды ле. Ага. Все, короче. Суппорттарда проблема айтым ғой, ушул дисктин үстүнө жатып калган го деп. Все, СТОга кирдим. Азыр мастер бошоп эметет, карап берет. Итак, проблема аныкталды. Оң тарапта дөңгөлөктүн бир колодкасы түшүп калыптыр. Анан колодкасы деле калбай калыптыр. Бирок сол тарапта колодкалар как будто жаңында эле турат да. Оң тараптын колодкалары жейилип, еще бир колодкасы түшүп калыптыр. А сол тарап андай эмес. Значит, оң тарапта эле самоторможение болуп жүрө берип, жейилип кетиптир. Азыр барып колодка алып келип колодкасын которуп кетебиз. Ошону менен проблема оңой эле, бирок
Biraz ойлонтура турган болду. Мындай советский транспорт бар экен. Эски гос номери менен С6108 дейт. Жакта копейка турат. Мал тетигинде эки экен да. 1, 2. Эмне деп почеле аттар маллар. Все. 40 минутадай вакыт кетти. Ошол суппорттарым самоторможение болуп, жакшы иштебей, колодкам жээлип, уже темиригине жетип, колодка түшүп калыптыр да. Бирок эмеси кимеле чыйылдабайт болчу да, колодка уже калбай калганда чыйылдайт го, скрипит этип. Андай болбойт болчу да. Кокусунан эле колодка жээлип түшүп калганы бираз проблема болду. А так бир 40 минута вакыт кетти. Жаңы колодка салынды. Итого 1800 сом расход кетти. 800 сом колодка, 1000 сом уста алды мастер. Суппорттар менен аябай эле кыйналып, 1 саат эле вакыт кетиптир примерно. Бирок мол датчигим өчпөдү ручниктики. Все жакшы болуп калды буюрса. Дальше жолубузду акырын уланта беребиз. Моторумузду мына нормально. Все, баары жайында буюрса. Так, Каракөл шаарынын постуна келдик. Бул жерде азыр посттор мурдагыдай чектер менен болбой калган. Оплата по QR коду кылып через терминал чек бербейт. Келсең автоматически ачып кете берет. Төлөгөн оплатаңыз, скорее всего, по-моему, 1 суткага жараса керек. Мынтип келесиң, чекти көргөзбөй турсаң, автоматически шлагбаум ачылат. Ал жердеги кафелерди 5 метр артка жылдырып, мындай бир аз заманбап болуп калган бул. Туалеттер өзгөрүп, кофе машинкалары өзгөрүп, кофе аппараттар коюлуп, бир аз Каракөлдөн кофе иче турган жери бир аз современный болуп өзгөрүп калды. Бурун жолдун боюнда болчу мол жерден. Мол жерден болчу да, азыр уже тетиги жака бир 5 метр артка баарын жылдырып салышты. Нарын дайрасы аябай цвети необычный да ушул жердин. Токтогул суу сактагычынын эмеси дамбасы. Ушул жерден Кыргызстанга электр энергиясы тарайт. Суу сактагычтарыбыз уже Токтогул шаарынан келип калдык. Дальше уже жолубуз аябай эле жеңил болот. Төө Ашу, Алабел, Чычкан, Каракөл зигзагтарыны бүт кыйын жолдорду өтүп бүттүк. Буюрса, дальше будет только легче. Бул ошол суу сактагыч дамбанын территориясы. Стратегически очень важный объект бул жер. Дамба. Дамбаны да көрүп койгула. Все, таш көмүр. Шамалды сай шаарын өтүп баратабыз. Арбуз, Коондун мекени. Кыргызстанга бүткүл жерге ушул жерден тарайт. Центрден өтүп кеттим, унутуп калыптырмын, видео тартып алам деп. Ошондой болсо да, мына бир аз көргөзүп өтүп кетейин. Шамалды сайдан bir 10 километр жүргөндөн кийин мондай граница ачылган, Кең сай деп. Жаңы граница Өзбекстан менен. Кече жакында эле ачылды, кышында ачылды окшойт, скорее всего.
мындай граница, чоң килтеген граница. Уже машиналар көп жолдун четтеринде да. Аябай кыттам көп, Шамал сайдын кең сай деген границасы. Жалал-Абадтын жаңы жолу башталды, түз жол. Ушуну менен Жалал-Абадтын круговойунан дальше чыгып кеткенге чейин жана поворотко уже Жалал-Абадтын перевалына кайрыла турган поворотко чейин ушундай түз жол. Вообще сон. Кочкор-Ата шаары центрине келип калды. Кочкор-Атанын. Я чуть не задушила Белов. Что следовало доказать? И что делать? Как что? Действовать? Понравился мальчик? Сделай так, чтобы он стал твоим. Вперед! Да как вперед? Он же встречается с Машей. Ну и что? Я уверена, что ты сможешь с ним побороться. Нет, у нее, конечно, есть два мощных аргумента, но зато ты готовишь лучше. Ну, спасибо за поддержку. Не в моих правилах есть чужие отношения. Тем более Маша моя Жалал-Абадтын круговойуна келдик. Көпчүлүк билген кафе ашкадалар борбору. Биз мурун ол биринчисине кирчүбүз, кече жакында деле кирдик. Аябай тамактар начар болуп калыптыр. Скорее всего, повару алмашып кеткенби, эс код алмашып кеткенби. Начарлап калыптыр бир топ эле. Уже даже желание жок кой киргени. Мурун жакшы болчу. Так. Все бүттү, ушунмен кафелер түгөндү. Азырда бир аз жүргөн экен, уже сол тарапка кеткен жолдон баштап уже жаман жол башталат. Машинанын ичинде лишний шумдар дегендей. Кемпир-Абад суу сактагычы, к сожалению, уже биздики эмес. Жаан жаап атканда суу бугуланып калыптыр. Ошондой болсо да, аябай сонун. Өзгөндүн тез жолуна келдик, платная дорога. Жолдор уже башталды, мурун мондай кругтар жок болчу, монтип эле келип эле тияк карап кетип калчубуз. Азыр бир аз өзгөрүп калган. Биз эсе Өзгөн шаарыны, пробкаларыны, жаман жолдоруну, лежачилерини өтпөш үчүн без пробки өтүп кетебиз. Тез жол менен. Жол акысы 200 сом. Видеону өчүрүп турайын. Оплата кылыш керек телефондон. Түз жол точнее тез жол платная дорога башталды, примерно 10 километр. Биринчи жол бул жерде BMW то ли X5, то ли X7 ДТП болду. Биринчи ДТП. Бул жакта бир жол иштери жүрүп атат окшойт. Мындай знактарды коюп коюшуптур. Все, жол бирок качество, сапаты аябай жакшы. Все, тез жолдун аягына келип калдык. Эч кандай шлагбаум жок. Жөн эле өтүп кете бересиңер. Эч кандай шлагбаум оплатаңар текшербейт, так как только при въезде оплата кылып кете бересиңер. Все, чыгып кеттик буюрса. Өзгөн шаарыны бутта көрбөгөндө эле, как будто Кыргызстан картасына Өзгөн шаары жоктой эле болуп эсептеп кетесиз. Өзгөн 7 километр экен. Ош 48 километр. Буюрса 48 километрден кийин Ош келипсин Ош шаарыма болот. Буюрса. Все, круговойдо кой беребиз кругтагыларды. Все, кеттик. Дальше.
Буюрса Ош шаарынын Т-образкасына келип калдык. Мурун бул жерде светофор жок болчу, жөн эле знак эле. Светофор коюп коюшту. Светофор коюп, анан түз кете турган жолду да ачты. Бирок түз жол менен кете берсеңер, Орский райондон Зайнабидиновадан чыгасыңар. Биз болсо бул тарап менен кетебиз. Обычно эле флашток тарап менен. Ровно Ош шаарына келгенге чейин 10 саат болду. Жолдо плюс-минус 1,5 саат жоготуп турмун. Ошондо Бишкектен Ош шаарына чейин 8,5 саатта жетип келген болуп калам. Эгер жолдо машинам бузулуп калбаганда. Бузулуп калганына байланыштуу ровно 10 саатта жетип келип турмун. 5,5-да чыкам, азыр 4-төн 17 өттү. Жок, 11 саатта жетип келип турмун. 9,5 саатта жетип келмей экем да. Ошко кире берген жер, Фуркат биле эмнеле, ошол жер керечи. Всё, Ош шаарына келдик буюрса. 2 мүнөттүк остановка болуп калды. Аркадан түшүп көрөсүң канчалык пробка экен. Мосттун асты типа Бишкектеги Белинка сыяктуу кылышып атат, могу домдун астыны. Бирок пока даяр боло элек, жолду ачып койгон, асфальт жок. Жолдор мындай болуп кеткен, азыр көрөсүңөр. Буюрса насип этсе азыр көргөзүп өтүп кетем. Так, бул тарап менен айдай берет окшойбуз. Акырындан всё, уже пробка башталды, короче. Оштун Белинка көчөсүнө кирип атабыз, типа Белинка кылып, могу эки чети монтип бетондоп, тоже бул тараптан деле машина жүрөт, бул тараптан деле машина жүрөт. Пока бул жака асфальт болбогонуна байланыштуу ушундай пробкалар бар. Жер обычный эле трамбовка болуп, волнистый болуп калган. Так мосттун асты менен өтүп кетебиз. Так мосттун ичинде жумуш алып барылып атыптыр. 2 полоса барып туруп, 1 полоса болуп атат экен. Оң тарап сужение болуп, ошондуктан пробка болуп калыптыр. Мосттун астында иштер жүрүп атат экен. Ушуна сонун болуп калды бул жерде. Батыраак асфальт төшөп, толугу менен даяр болуп калса, ошо сонун болуп калат. Из всех слов я пойму только крепдешиновые. Может быть, будет проще, если я опишу вам нашу аудиторию. Дело в том, что это люди. Быйыл ачылса керек, надеюсь, Ол жака лотокторду коюшуп атат экен. Ну, я поясню еще это. Ну, как вам сказать, это люди, которые надевают костюм 2 раза в жизни всего лишь. Один раз на свадьбу, а 2-й раз они не знают, что они в костюме. И как бы другие одевают, понимаете? Ну, как бы, просто скажите, куда ехать, что брать, но чтобы потом никуда не ехать и ничего больше никогда не брать. Скажите просто, вот куда ехать и что брать. Ошто ушул пробканын маселесин кантип чечсе болот экен? Бул жакта мисалы 3 катар телечек рынок. Эч ким деле онун экинчи оң тараптагы полосаларга парковка кылбайт, 3 полоса тең жылат. Бирок постоянно пробка ушул жерден Зайнабидинованын эмесинче мечиттин жанына чейин, Аль-Мансур кафенин жанына чейин светофорго. Аябай пробка да ушул жердин бир маселесин чечип, светофорлорду оңдоп, кызыл жашылдарын оңдоп койсо жакшы болмок. А так мосттон мында келечек тарапка келип аткан пробка болот. Ал жерде остановкалар болуп, маршруткалар токтоп, бирок бул тарапта остановка деле жок да. Оң тарапта полосалар полный бар. Чисто такой, бля. Кызыл светофор 1 минутта өткөн да, ошондуктан жылбай калат экенбиз. С ума зайти. Я поэтому в шоке. Если бы ко мне 10 лет назад подошел бы какой-то провидец из битвы экстрасенсов, какой-то в шляпе, с усами, подошел бы ко мне и такой, типа, Расул, через 10 лет ты будешь собирать залы. Я бы подумал, типа, руками буду собирать залы, понимаете? Типа, блядь, металлоконструкторами буду заниматься, да, походу, блядь, нормально, поднялся. Поэтому спасибо каждому, кто... Оштогу жапалактын жолу. Аябай пробка еще. Дагы жакшы жолду билгениме мындай оң тараптагы көчөлөрдөн Престиж, Банян жаным менен көчөлөрдү аралап келип кошулуп алдым. Болбосо Ак Тилектин круговойунан жапалакка чейин слишком пробка көп. Ушундай жолдор менен жүрөбүз. Быйыл буюрса эми оңдоп калышар. Ушунча сыйрып салгандан кийин слишком начар.